Оштогу Биби Мариям бала бакчасында Билим берүү министрлигинин бирдиктүү эрежесине туура келбеген сабактар өтүлүп жаткандыгы боюнча видео материалдар жарыяланган. Анын негизинде ушул бакчага териштирүү жүргүзүлүп, ички иштер кызматкерлерине бакчанын жетекчиси пара берүүгө аракет кылган учурда анын жетекчиси кармалып, бала бакча убактылуу иштебей турат. Биби Мариям бала бакчасынын жетекчиси 20 000 сом берүүгө аракет кылган. Мындан улам Ош шаардык ички иштер бөлүмү жана УКМКнын Ош бөлүмү тарабынан кармалган. Бирок айрым себептерден улам үй камагына кое берилген. Жетекчиси Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына камсыз болгон. Анын ден соолугуна жана үй бүлөлүк шартына байланыштуу ал үй камагына чыгарылган. Бирок тергөө кызматы тиешелүү тергөө иштерин жүргүзүп, бул материалды кароо үчүн соттук кароого жөнөтөт. Ал эми интернеттеги видео материал боюнча ички иштер кызматы эрежеге туура келбейт деп билдирди. Учурда териштирүү жүрүп жатат. Балдарга тарбия берүү программасы Кыргыз Республикасынын жалпы бирдиктүү программасына туура келбейт. Андан сырткары дагы кандай бул жерде мыйзам бузуулар бар экендигин биз тиешелүү адистер менен, билим берүү башкармалыгынын адистер менен, зарыл болсо башка тармактагы адистерди да тартып, буну комплекстүү тиешелүү түрдө текшерүү, териштирүү иштерин жүргүзөбүз. Аталган факты боюнча бала бакча ээси эмне дейт? Бул суроого жооп алууга мүмкүн болгон жок. Жеке менчиктеги бала бакча Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан каттоодон өткөн эмес. Мунун себебин бакчанын жаңыдан ачылганы менен байланыштырышат. Билим берүү башкармалыгы каттоодон өтө электигинен улам окуу методикасын текшерүүгө мүмкүн болбогонун айтышты. Биздин да бир адисибиз барган экен, ошондо жана уставында англис тил, орус тил, кыргыз тил, араб тили деп жазылып турат экен. Ошон үчүн ошол уставда жазылган бизге мыйзам, ал ошол мыйзамдын чегинде эле ишин аткарып атса керек деп ойлойм да, эгер уставда ошондой жазылган болсо. Анан кийин эми лицензияны Бишкектен алат деп айттым уже. Бизге регистрация болгон эмес экен. Шаардагы жеке менчик бала бакчалардын айрымдары батыш өлкөлөрүнүн салт санаасын, айрымдары араб өлкөлөрүнүн салттарын, маданияты менен кошо тилин үйрөтүп жатат. Куштарбек Кимсанов балдарды тарбиялоо мекемесине берүүдө ата-энелер тыкыр иликтөөгө алышы керектигин айтты. Ата-эне биринчи адашуудан этияттанышы керек. Бере турган акча каражатына ылайык эле кайсы бир менчик балдар бакчасына бере коюу эмес, ал жерде эмнени тамактандырып атат, эмне үйрөтүп атат дегенге көңүл буруш керек. Ошого да кайыл болгон тандоо болсо, анда бул билген адамдардан сураш керек да. Анткени ата-энелер адашып берип алгандыгын билбей деле жүрө берген болушу ыктымал. Бирок балдар бакчалары өзүнүн тиешелүү миссиясын мыйзам чегинде аткарат. 2023-жылы билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда жеке менчик бала бакча ачуу шарттары жеңилдетилген. Муну менен өкмөт бакчага барган балдардын санын көбөйтүүнү көздөгөн. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдөгү 1 200 000 баланын 900 000 бакчага барбайт. Нургелди Каныбек уулу, Адилет Нышанбаев, Т-Медиа, Ош шаары.